Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бул видеонун темасы IP протоколу жана IP даректерди жөндөбү. Бүгүнкү күндө IP протоколунун эки версиясы колдонулат. Алар IP протоколунун 4-чү версиясы жана 6-чы версиясы. IP'нин 4-чү версиясында адрестин узундугу 32 битти түзөт. Ал адрес 8 биттен турган жана чекит менен ажыратылган 4 сан түрүндө болот. Эгерде ондук эсептөө системинде айтсак, анда маанилери 0-дон 255-ке чейинки аралыкта жайгашкан жана чекит менен ажыратылган 4 сан IP адрести билгизет. Мисалы, 192 чекит 168 чекит 0 чекит 1. Убакыт өтүп, интернет өнүккөн сайын ага кошулган аспаптардын саны өтө көп болуп кетти. Ошондуктан бара-бара IP протоколунун 4-чү версиясына ылайык колдонууга мүмкүн болгон адрестердин көбү таратылып, жаңы колдонуучуларга адрестер жетишпей баштады. Мына ошол себептен улам IP протоколунун 6-чы версиясы колдонула баштады. Ага ылайык адрес мурунку версиядан айырмаланып 128 бит узундукка ээ болду. IP'нин 6-чы версиясында адрес 16 биттен турган жана кош чекит менен ажыратылган 8 сан түрүндө болот. Ыңгайлуулук максатында адрестеги сандар 16лык эсептөө системинде берилет. Эми IP'нин 4-чү версиясында адрестин түзүлүшүн талдайлы. Мында адрес 2 бөлүктөн турат. Биринчиси тармак номери, ал эми экинчиси түйүн номери. Тармак номери же англисче айтканда subnet адрес физикалык түрдө жалпы бир тармакка туташтырылган компьютерлерди өзүнчө топторго бөлүү үчүн колдонулат. Компьютер тармагына компьютер, роутер, смартфон, планшет, телевизор жана башка ушул сыяктуу аспаптар туташтырылышы мүмкүн болгондуктан алардын баарын жалпысынан түйүн деп аташат. Демек, түйүн номери бул кандайдыр бир сабнетке тиешелүү болгон түйүндүн уникалдуу аты. Азыр болсо берилген IP адрес боюнча сабнет дарегин эсептөөнү үйрөнөлү. Бул үчүн тармак маскасы колдонулат. Тармак маскасы IP дарегине окшош. Бирок аны экилик эсептөө системасында карасак, сол жак тарабы жалаң бирлерден, ал эми оң жак тарабы жалаң нолдордон турганын байкайбыз. Масканын бирлерден турган сол жак тарабы IP адрестин кайсы бөлүгү сабнет адресин берерин аныктайт. Ал эми оң жагында жайгашкан нолдор болсо, тиешелүү сабнеттеги түйүндөрдүн номерине бөлүнгөн аймакты билдирет. Бул мисалды карай турган болсок, масканын оң жак тарабында 3 0 бар. Демек, түйүн номери үчүн 3 бит берилет. 2-нин 3-чү даражасы 8-ди берет. Демек, бир сабнетте 8 дарек болот деп айтабыз. Эми тармак номерин эсептөөгө киришели. Бул үчүн биз IP даректин ар бир битин масканын тиешелүү битине карата логикалык көбөйтүү амалын аткарышыбыз керек. Бизге берилген IP адрестин биринчи саны 192, экилик системде төмөнкүдөй болот. Аны масканын биринчи саны болгон 255-ке логикалык түрдө көбөйткөндө сабнет адресинин биринчи санын алабыз. Ал кайра эле 192 санын бергенин көрсөк болот. Ошол эле сыяктуу IP адрестин калган бөлүктөрүн масканын тиешелүү бөлүктөрүнө логикалык түрдө көбөйтүп чыксак, сабнет адресин алабыз. Бул мисалга ылайык башында берилген 192 чекит 168 чекит 0 чекит 3 дареги 192 чекит 168 чекит 0 чекит 0 номерлүү сабнетке тиешелүү экендигин аныктадык. Эми биз аныктаган сабнетке кандай адрестер кире турганын карап көрөлү. Жогорудагы мисалда масканын акыркы 3 бити 0-го барабар болгондуктан ар бир сабнетке 2-нин 3-чү даражасындагы, башкача айтканда 8 дарек туура келет деп айтылган. Бул таблицанын
Арка планы жашыл болгон аймагында ошол 8 дарек көрсөтүлгөн. Бирок 8 даректердин баардыгы түйүндөргө берилбейт. Себеби сабнетке тиешелүү даректердин эң биринчиси сабнет номери болот, ал эми акыркысы бродкаст адреси катары колдонулат. Башкача айтканда, IP адрестин түйүн номери үчүн берилген аймагы жалаң нолдордон турса, мисалы бул жана бул, анда ал тармак номери болот. Ал эми ошол эле IP адрестин түйүн номери үчүн берилген аймагы жалаң бирлерден турса, мисалы бул жана бул, анда бул бродкаст үчүн колдонулган адрес болот. Демек, бул мисалга ылайык, ар бир сабнетте 8 дарек бар, бирок алардын ичинен 6оосу гана түйүндөргө берилиши мүмкүн. Бул таблицада эки башка сабнет көрсөтүлгөнүн кантип көрсөк болот? Ал үчүн IP адрестин тармак номери үчүн бөлүнгөн аймагын карасак болот. Бул жерде кызыл түс менен көрсөтүлгөн номер жашыл түс менен көрсөтүлгөн номерден мындан акыркы бити менен айырмаланып турганын көрсөңүздөр болот. Жогорудагы мисалга ылайык, биз бул таблицада көрсөтүлгөндөй сабнеттерди жана түйүн адрестерин колдонсок болот. Бул жерде өзгөчө белгилеп кете турган жагдай бар. Эгерде силер көрүп турган таблицадагы түйүн адрестердин баарын компьютерлерге берип, ал компьютерлерди бир хаб же свичке туташтырсак, анда сабнет адрестери окшош компьютерлер бири-бири менен маалымат алмаша алышат. Ал эми сабнет адрестери айырмаланган түйүндөр бири-бири менен маалымат алмаша албай калышат. Мисалы, бул адрестүү түйүн менен бул адрестүү түйүн эки башка сабнетке тиешелүү болгондуктан, башкача айтканда, экөөнүн тармак номерлери айырмалангандыктан, алар бирин-бири көрбөй, маалымат алмаша алышпайт. Эки башка сабнеттеги түйүндөр бири-бирин көрүп маалымат алмашуу үчүн экөөнүн ортосуна роутер коюу керек. Ал роутерге ар бир сабнеттен бирден түйүн адреси берилет. Башкача айтканда, роутер эки сабнетке тең туташтырылат. Роутердин башкаруу программасын тиешелүү түрдө жөнгө салгандан кийин, эки башка сабнеттеги түйүндөр бири-бири менен маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк алышат. Жогорудагы мисалда орун алган, бирок түшүндүрүлбөй калган бродкаст адресине токтолуп кетели. Бродкаст адреси берилген сабнеттин баардык түйүндөрүнө маалымат жеткирүү максатында колдонулат. Берилген сабнетке тиешелүү адрестердин эң акыркысы бродкаст адреси болот. Башкача айтканда, IP адрестин түйүн номери үчүн бөлүнгөн бөлүгү жалаң бирлерден турган адрес бродкаст үчүн колдонулат. Эми локалдуу тармактарда колдонулуучу даректер тууралуу сөз кылалы. Бир бөлмөдө же имаратта жайгашкан кандайдыр бир мекеменин компьютерлерин бириктирип, өздүк ички, башкача айтканда локалдуу тармак уюштурганда, интернеттин чыныгы адрестери колдонулбастан, локалдуу өздүк IP адрестер колдонулат. Себеби интернеттин чыныгы адрестерин колдонуу үчүн аларды ижарага алып, акысын төлөө керек. Компьютер тармактарын уюштуруучулардын өз ара макулдашуусу боюнча, бул жерде көрсөтүлгөн даректер жана маскалар локалдуу өздүк тармактарда колдонулат. Ал эми бир эле компьютердин ичинде иштеп жаткан бир нече программа IP протоколун колдонуп маалымат алмашуусу керек болгон учурда, localhost аты же 127.0.0.0.1 IP адреси колдонулат. Эми түйүндөргө IP адрестерди ыйгаруу жөнүндө сөз кылалы. Эгерде IP адрести түйүнгө адам өзү кол менен жазып ыйгарса, мындай адрести статикалык деп аташат. Себеби мындай жол менен ыйгарылган адрес убакыттын өтүшү менен өзгөрбөйт же өтө чанда өзгөрөт. Түйүнгө IP адрести ыйгаруунун башка жолу да бар. Мисалы, түйүн тармакка туташканда,
ага автоматтык түрдө берилген сабнетке тиешелүү адрестердин арасынан азыркы учурда бош турганын ыйгарса болот. Эгерде түйүн тармак менен байланышын үзүп, бир канча убакыттан кийин кайра туташса, ага автоматтык түрдө башка IP адрес ыйгарылышы мүмкүн. Ошондуктан мындай адрести динамикалык деп аташат. IP адрестерди түйүндөргө динамикалык түрдө ыйгаруу үчүн көбүнчө DHCP протоколу колдонулат. Мына ошентип биз IP протоколунда колдонулуучу IP даректер тууралуу маалымат алдык. Көңүл бурганыңарга рахмат.